Өзбекстан 8-сентябрдан 9-на караган түнү Аксы районундагы Үңкүр тоонун Тактал элек жеринен кармап кеткен 4 кыргыз жаранын Ала Бука районундагы чек арачыларга өткөрүп берди. Бирок ошентсе да чек арадагы Орто Токой суу сактагычына жакын жердеги Тактал элек аймактардан Өзбекстан өз аскерлерин чыгарып кете элек. Кыргызстан тарап Өзбек тарап кырдаалды куруштуруп жатканын айтууда. Боштондукка чыккан Кербен 24 станциясынын кызматкери Урмат Бердалиевди жубайы көзүнө жаш алып тосуп алды. Ал эми азыр анын кубанычына чек жок. Чек арада такталбаган аймакта Өзбек аскерлери тарабынан кармалган радиорелейдик станциясынын дагы 3 кызматкери Кыргызстандын чек ара кызмат өкүлдөрүнө 9-сентябрга караган түнү өткөрүлүп берилди. Алардын баары Өзбекстандагы Яңгыр курган милиция бөлүмүндө кеминде 15 күн кармалып турушту. Бирок азыр мен айтайын дегеним, рахмат эми сиздерге. Бирок тарткылык, мындай тарткылык болбош керек болчу. Мындай болбош керек болчу. Мамлекетте биз азыр бир эле 4 адам үчүн ушунча болдук. Биздин чек аралардан кооптуубуз да азыр мен ошо күндөн бери ойлоном. Бошотулган кыргызстандыктардын ден соолугу өз табында. Бирок алар өз үй бүлөсүн 2 аптадан ашык көрбөгөндүгү үчүн катуу толкунданышты. Эми алардын жакындары мындай кырсыктардан алыс болуш максатында ырым-жырым жасап атышат. Чек ара маселеси барымтада кыргызстандыктарды бошотуу менен эле аяктады дегенге болбос. Анан калса учурда чек арада такталбаган аймактан Өзбекстан аскерлерин чыгарбай көшөрүп кармап турат. Азыркы тапта Унгар тоодо милиция кызматкерлери, Өзбекстандык 20 чакты милиция кызматкерлери дагы деле калууда. Ошол эле учурда Кыргызстандын чек ара ведомствосунан кошумча аскер кызматкерлери тартылып, ал жерде кызмат өтөшүүдө. Жалпысынан чек арада абал туруктуу. Ал эми мындан аркы жагдайды турукташтыруу боюнча эки тараптар дагы сүйлөшүүлөрдү улантышмакчы. Сүйлөшүүлөр аркыл себептерге байланыштуу жылдырылып аткандыгы үчүн камакка алынган Кыргызстан жарандарын бошотуу көпкө созулуп кетти. Ал маалда Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дүйнө салып, Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө жолтоо болду. Бектурсун Дуланов, Александр Ногов, Канал 11.